Урматтуу депутаттар, кийинки маселе Иманалиев Канабек Капашевичтин талапкерлиги Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министринин кызмат ордуна дайындоого макулдашуу үчүн Кыргыз Республикасынын президентин Садыр Нуркожой Жапаровдун сунушу жөнүндө сөз Кыргыз Республикасынын президентин жана министрлер кабинетинин Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешиндеги ыйгарым укуктуу өкүлү Абытов Алмазбек Ахунжановичке берилет. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, дагы бир жолу. Урматтуу Венера Калыбековна, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 70 беренесинин 1 бөлүгүнүн 2 пунктуна ылайык Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин кызмат ордунун дайындоого Иманалиев Канабек Капашевичтин талапкерлигин Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин макулдугун алуу үчүн киргизем. Бул сунушту сунуш кылууну президенттин жана министр кабинетинин Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешиндеги туруктуу өкүлү Абытовго жүктөйм. Сиздерди урматтоо менен Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожой Жапаров. Урматтуу депутаттар, Канабек Капашевич Иманалиев 1969 жылы туулган, улуттуу кыргыз, жарандыгы Кыргыз Республикасы, билими жогорку, 1993 жылы Кыргыз мамлекеттик университетин, 1998 жылы Россия Федерациясынын президентине караштуу Россия мамлекеттик кызматынын академиясын бүтүргөн, адистиги боюнча журналист, экинчи адистиги адис саясатчы таануучу, окумуштуулугу боюнча саясий илимдердин доктору, класстык чени мамлекеттик жарандык кызматынын 2-класстагы мамлекеттик кеңешчиси, кыргыз тили жана орус тилдерин менен сүйлөйт. Канабек Капашев эмгек жолун 1992 жылы 94 жылдары Асаба гезитинде кабарчы болуп баштаган, 94-96 жылдары президенттин басма сөз кызматында иштеген, анын жетекчиси да болгон. Ошону менен катар 2000 жылдарын 2005 жылга чейин, 2005-тен 2007 жылга чейин, 2010-дон 2015 жылга чейин, 2015-тен 2021 жылдарга чейин 4 созуктун депутаты. Урматтуу депутаттар, Канабек Капашевичтин кандидатурасын макулдук берүү үчүн суранам сиздерден. Рахмат. Рахмат, Алмаз Акунжанович. Урматтуу депутаттар, кимде кандай суроолор бар? Суроо жоопко өтөлү. Siz айтып коңуз. Эми калоо тилектерди айтып койбойсуздарбы? Канабек Капашевич, сизге анда сөз. Венера Калыбековна, урматтуу комитеттин мүчөлөрү, сиздерге рахмат, сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайм. Бүгүнкү билим берүүдөгү абалды сүрөттөй турган 3 цифра, анан келечекте реформа концепциясы бир айда даяр болот. Мен сиздер менен келип иштешип, мүмкүн Ош шаарында, Бишкекте 2 парламенттик угуу кылышыбыз керек. Бул тармак чоң убакытты күтпөйт. Бүгүнкү абал мындай. Кыргызстанда 600 000 бала бала-бакчага барбайт. Дүйнөлүк институттар эсептеп чыккан, биз университеттеги студентке 5000 сом бергенден көрө бала-бакчага 500 сом берсек пайдалуу. Ал эрте сезим ойгонот, жакшы окуган бала университет тандап алат. Экинчи, бизде бүгүн орто билим берүү ПИСАнын рейтинги боюнча 60% дүйнөлүк стандартка туура келбейт. Окуганды, жазганды, санаганды билет, бирок ошону турмушка колдонуп билбейт. Үчүнчү билесиздер, профтех училищаларда 2 миллиард сом кетет. Окуучулардын 15% барат. Үчүнчү, бизде 73 вуз бар. 70 окуу жайы бар. Бирок 2030 жылы дүйнөдө эң керектүү 10 профессия болсо, дизайнер, виртуальный реальности, нейропсихолог, специалист по кибербезопасности. Дүйнөдө ушул 10 кесип дүйнөнү аныктайт 10 жылдан кийин. Бизде бир да вуз дайындабайт. Мана биздин билим берүүнүн деңгээли кайсы келип калды. Концепция негизи мындай болот. 3 компоненттен.
советтик педагогиканын жакшы жактарын алабыз. Экинчи акыркы 200-300 жылда дүйнөдө эки модель кармашкан. Пруссиянын окуу модели, азыркы Германия, анан Британияныкы. Британия системасы жеңип чыккан. Азыркы швед школу, фин школу, эстон школу деген негизи британиялык метод болот да. Казакстан бүт ошого өттү. Экинчи компонент ошол дүйнөдө өнүгүп жетишкен билим берүү тармагын реформаланган өлкөлөрдүн компоненти. Үчүнчү улуттук компонент. Өзү нарк бар да. 10 жыл бою китеп окуйсуң, бирок 6 жашта чоң атаң айтып берген жомок унутпайсың. Ошентип улуттук наркта түшүш керек. Анан саат 2-де премьер-министр келет. Сиздерден акча сурабай, бирок билим берүүгө эффект бере турган сунуштарым бар. Мисалы үчүн 10 000 деген компьютер Кыргызстанда 5 жылда бир күн пайдаланат. Синтезбург компьютерлер. 70 ресурсный центр бар. Не деген акча кеткен? Чаң басып жатат, шайлоо күнү эртесин колдонот, кара кулпа кайтарат. Мамлекеттики. Мен силерден компьютердин акча сурабайм. Ошону өкмөт токтом чыгып берсин, ошол жерде мектептер бар пайдалансын. Компьютердик курстарга. Экинчи 3000 китепкана бар айылда. Эл да барбайт. Китепканачы бар айлык алат. Ошону мектепке өткөзүп берсин. Ошол жерде биринчи класска даярдай турган курстарды, аларга сөз жок эле бала бакча десеңиздер, көйдө ойлойбуз. 100 керебет болуш керек, 100 тамак иче болуш жок. 2 сааттан бир жумада 3 жолу даярдаса болот. Биз эгерде 5 жаштан 7 жашка чейинки балдарга билим бере албасак, анда доордон артта калдык. 5 жаштагы бала тиги YouTube'ду өзү тандап атпайбы? Биз кайсыны тандаш керек көрсөтүп беришибиз керек да. Үчүнчү, ар бириңиздер райондо элестетиңиздер, райондук дом культура бар. Менин айылымда 8 миллион сомго ремонт кылдык. Эки эле учурда иштейт. Депутат келгенден, президент келгенде. Ошону ошол 3 мектепте зал жетишпейт, спорт зал жетишпейт, тиги кружокко зал жетишпейт. Кезектешип пайдалана берсин. Же болбосо жабылып калган профтек училищенин 20 имараты бар. Кара кулпа кайтарып турат. Акчасы кетип атат, айлыгы кетип атат. Ошону билим берүүгө өткөзүп бергиле. Эң негизгиси акча бербей, бирок мугалимдин аброюн көтөрө турган сиздер колдоп бериңиздер. Биз мугалимди аброюн Баткендин чек арасын коргогондой ордошубуз керек. Ал кандай? Аким келет, инвестор келет, депутат келет, министр келет. Мугалимдер зал толтурган электоратка айланып калган, талпага айланып калган да. Мектепке киргенде саясат токтош керек. Бир эле саясат билим берүү. Ошону мыйзам менен тыюу салышыбыз керек да. Митингке деле мугалимди алып барабыз, аким келсе да мугалимди алып барабыз. Ар кандай сабак сырыф болуп атпайбы? Биз сабак акча төлөп атпайбызбы? Баланын келечегине балта чыгып атпайбызбы? Ушундай сиздерден акча сурабай туруп, бирок 1-2-3 жылда эффект бере турган жагдайлар бар. Акыркысы мен президент колдоду. Менин бир орун басарым болот. ООНдун программасы бар. Вызовы тысячелетия деген. 4-чү пунктта жазылганда обмен госдолга на образование. Менин бир орун басарым айлык албайт. Дипломаттардан табабыз. Ал Кыргызстандын карыздарын артка жылдыруу же кечирүү боюнча иш жүргүзөт. Мунун эффектиси 3 жылдан кийин болушу мүмкүн. Бирок ошол акчаны силер карызга бере турганда мага бересиңер образованияга. Мен бөлөк акча сурабайм. Ошол образование себеби бул дүйнөлүк практика бар. Ага мыкты дипломаттар керек, өтө терең билим керек. Анан бизди колдогон өлкөлөр болуш керек. Бул ООНдун программасына кирет. Ошол боюнча бизде адистер жок болсо экен, биз азыр иштеп атабыз. Президент макул болду. Менин бир орун басарым болот. По реформам или по инвестициям. Ошондой карыздарды кечип, ошо карызды жаба турган акчаны сиздер мага беришиңиз керек. Кыскача ушундай, мага бир ай убакыт берсеңиздер, ошол концептуалдуу документтер келет, долбоорлор келет. Негизи демилгечи болгон 24 депутатка рахмат айтам. Мен түпкүлүгү ошол сиздер жазган мыйзамды аткарганды баратам. 1-2 жерин гана талкуулашыбыз керек. Май айына чейин кабыл алып берсеңиздер, 1-сентябрга чейин жаңы окуу стандарттарын бекитебиз, жаңы окуу программасы болот. Биз 1-январга жок дегенде билим берүүнүн негизги реформаларын кадамына барышыбыз керек. Бөлөк убакыт жок. Биз буга чейин көнүп калганбыз да, билим берүү бул социалдык сектор, акча эле жей берген деп. Билим берүү экономикалык сектор. Биз бүгүн билим берүүгө канча акча берсек, дивиденди 10-15 жылдан кийин келет. Бул эң чоң капитал билим берүү. Биз аң сезимди өзгөртүшүбүз керек. Бул билим берүү социалдык гана сектор эмес. Бул эң негизги инвестор, эң негизги капитал. 2040 жылы Кыргызстан кандай болот деген суроого сиздер бүгүн кандай акча берсеңиздер ошондой болот. Бул бүгүн же эртең дивиденд берчи же бензин же базар эмес. Бул акыл эс менен, билим менен. Мисалы үчүн бизде жылына 1700 эл айтишник даярданат экен.
Эгерде 50 миң дүйнөлүк деңгээлдеги айтишник даярдасак, ар бири 10 миң доллар инвестиция алып келет, 500 миллион доллар эртең Кыргызстанга келип түшөт. Азыр экспорт образование Кыргызстанда 4% түсөт. Эгерде чет өлкөдөн жок деген азыр 28 миң студент болот атпайбы? Жанагы ортодогу тоскоолдуктарды алсак, элестетип көргүлө, айыл чарба 6% берет. Айыл чарбасында канча миң адам эмгектенет. Эгерде жанагы тоскоолдуктарды алсак, экспорт образование боюнча негизинен Пакистан менен Индия болот атпайбы? 3-5 жылда 8%ке ички дүң продукцияны көтөрүүгө толук негиз бар. Ал үчүн бюджеттен акчанын кереги жок. Азыр Бишкек, Ошто гана ачылды, эл аралык медицина университеттери. Жалал Абадта жылыш башталды. Баткенде, Караколдо ачууга толук негиз бар. Жакынкы 2 жылда биз Индияга кете турган посол менен жолуктук. Бир уюштуруу иштеринде негиз жардам бериш керек. Ага жаңы мыйзамдын дагы, ага жаңы акчанын да кереги жок да. Ошондо биздин 7 областта 7 эл аралык университеттер пайда болуш керек. Областты област кылып турган бул обул администрациянын зданиясы гана эмес. Бул ошол жерде театр болуш керек, ошол жерде эл аралык деңгээлдеги студенттер болсо, кафе салынып баштайт, жатакана салынып баштайт, жаңы инфраструктура пайда болот. Негизинен ушундай, урматтуу комитеттин мүчөлөрү, урматтуу депутаттар, сурооңуздар болсо жооп берейин. Рахмат, Каныбек Капашевич. Анда биринчи суроо Сатыбалдиев Элмирза Ракиевичке берилет. Сөз. Рахмат. Каныбек Капашевич, менде шек жок. Сиздин саясий тажрыйбаңызга, өмүрлүк тажрыйбаңызга бир эле суроо. Сиз бул Садыр Нуркожоевич Жапаровдун командасына эми кандай өздүктүү яныңыз менен кошулуп калдыңызбы? Кандай болду бул жагы, ушул жагын эле? Саясат бул конкуренция. Великая Британиянын мурунку премьер-министри аял киши эле, ал парламентте лидер болуп жүрүп демилге кылган. Великая Британияда падышалык институту жок кылыш керек деп. Тагдыр ушундай болду, падыша өзү келип, сен премьер-министр бол, кабинет министрди формировать эт деди. Азыр Америкада шайлоо болуп атат, демократтардын экөө чыгат. Экөө айтышат абдан. Кимиси утса, утулган ошону колдойт. Анан кайра республикадан бирөө чыгат, демократтардан бирөө чыгат. Мен парламенттик шайлоодо оппонент болгонум. Бир гана максатта силерди парламентаризмди коргоочу болом. Бүт башотумду сайып, бирок силердин убалыңарга мурунку парламент калды, канатыңарды кыркып салды, силерге каршы. Элдин чечимин сыйлаш керек. Эл президенттик, парламенттик жолду тандады. Анан биз кыргыздын жигиттери, ошон үчүн Садыр Нуркожоевичке рахмат. Жеке баягы бири-бирибизге болгон сын пикирди аттап өтүп, биз мамлекеттик кызыкчылыкты биринчи орунга койдук. Мамлекет үчүн президентпи, министрби, депутатпы, и ушул жакшы салт болуп калыш керек. Ар бир саясатчынын амбициясы бар, бирок конституциянын бузулбастыгы, мамлекеттин бүтүндүгү, улуттун кызыкчылыгы турган жерде менин амбициям, же сиздин амбицияңыз, же Давирдин амбициясы төмөн туруш керек. Ошон үчүн баарыбыз бир командабыз. Кыргыз мамлекетинин келечеги үчүн амага эң чоң тармак 2 миллион адам иштейт, бирден эле киши болгондо 7 миллион адамдын баарыңыздардын билим берүүгө тармакка тиешиңиздер бар. Капаш, рахмат чоң. Чоң рахмат. Эми сиз депутат эмес, эми азыраак жооп бериңиз. Мен ушундай эле жооп берет деп сизден күткөнмүн. Демек, азыркы иштеп аткан өкмөт, азыркы иштеп аткан Садыр Нуркожоевичтин командасы сиздин мындай жүрөгүңүзгө толуп турду анда. Туурабы, азыр ушул команда менен акырына чейин ушул эң жогорку, эң бийик, эң ыйык болгон министрликти мына башыңызга жоопкерчилик кылып алып атасыз. Туурабы? Ооба. Рахмат чоң, менде суроо жок. Ийгилик сизге каалайм, Каныбек Капашевич. Рахмат, биргелешип иштешебиз буюрса. Рахмат, Элмирза Ракиевич. Кезектеги сөз Маткеримов Айбек Туроталиевич сизге берилет. Рахмат, Венера Калыбековна, саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу комитеттин катышуучулары, урматтуу Каныбек Капашевич. Мына сизди биз көп жылдан бери ушул саясаттын жордонунда жүргөн адам катары билебиз, тааныйбыз, сыйлайбыз. Бирок ошол эле мезгилде бул саясат менен билим берүү системасы бул эки башка система. Анткени азыр Элмирза Ракиевич дагы туура замечание кылды. Сиз азыр депутат эмессиз, сиз министрликке кетип атасыз, азыраак жооп бериңиз деп. Анткени ал министрликти саясатка аралаштырып бир катачылык кетип алабыз деген гана ой. Азыр дагы бир эки жоопторду берип атып,
кичине адашып кеттиңиз. Биз мына президенттик жана парламенттик башкарууну деп, бизде азыр президенттик башкаруу, парламентаризм жок. Аны билесиз. Жоқ, структурасы боюнча президенттик парламенттик башкаруу. Президенттик конституцияда Жоқ, классикалык президенттик эмес, президенттик парламенттик башкаруу. кандай болгондо да сиз бүгүнкү биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич жүргүзүп жаткан реформаны кандай баалайсыз? Мен оюм баягы сиз айткандай тиги саясий болуп калышы мүмкүн. Мен кабыл алгандан кийин билим берүү министрлигинде бир гана саясат болот. Билим берүүнүн саясатын алып баруу, мектептерди көтөрүү, мектепке же мамлекеттик кызматта мамлекеттик этика бар. Менин негизги саясатым конституция жана билим берүү жөнүндө мыйзам. Ошону так аткан. Рахмат. Мен буну берип атканына биз депутат болуп келгенибизге 1 жылдан ашты, бирок ошол эле мезгилде сиз 3-чү министр болуп келиптиз да. Бул деген өтө өкүнүчтүү. Анткени биздин ар бир министр алмашкан сайын биздин билим берүү система аркага кетип атат да. Туура? Сиз кошуласызбы ушуга? Туура, ушундай. А эртең азыр сиз да эгер дагы 1-2 жерден саясий пикир келишпештер болуп калып, билим берүү министерствосуна тиешелүү эмес. Башында сиз айткандай, бул өкмөт мен биринчи келип атканда айттым эле, туңгуй калып барат, Афганистан болот деп, ошондой болот экен, мен кеттим деп кетип калсаңыз, дагы алсырап калбайбы билим берүү министри? Бизде чоң масштабтуу маселе турганын, жоопкерчиликти эки эсе чоң, бөлөк министрликтерде эмчиликкеси билинбей калышы мүмкүн, бирок менин да саясий оппоненттерим чоң, ошон үчүн баарын түшүнөбүз. Сиз айтканга мен кошулам, жоопкерчилик бөлөк министрликтерге караганда меники эки эсе чоң, себеби бул чоң сыноо мен үчүн. Менин тагдырым үчүн дагы, Кыргызстан тагдыры үчүн. Эң туура мына жооп бердиңиз да, мен ушуну суроо берейин деп аттым эле. Анткени эгер сиз да бул министрликти эптей албай кетсеңиз, буга чейинки сиздин депутаттык ишмердүүлүгүңүздүн бардыгы убактылуу популизм экенин көрсөтүп коет. Мынакей ошончо айтып жүрдү, сиздин билим берүү боюнча көтөргөн мыйзамдарыңыздын баарыны биз билебиз. Мына Манастануу, мектепке киргизиш керек дегендериңизден бери. Эгер алар эми ишке ашпай калса, элдин баары айтып чыгат. Вот мынакей көрсө, жөн эле сүйлөй берет турбайбы, жумушка келгенде эч кандай алып кетиш кыйын экен, ала албайт экен деп. Ошондуктан мен сизге игилик гана каалайм. Рахмат, Айбек Туратович. Иштериңизде игиликтер болсун. Анан акыркы мына сиз айтып кеттиңиз, жанакы идеяңыз туура, жардамчыңыз барып эми биздин карыздарды кечүү боюнча иш алып барган өтө жакшы. Бирок 3 жылда мындай жемишин берет дедиңиз да. А эгер сиздин мөөнөтүңүз 3 жылга жетпей калса кандай болот? Ал дальше уланып кетеби, кете турган системабы же башка кийинки келген бизде өнөкөт болуп калды да, Кане Капаш, кечирип коебуз. Баякы мурунку кеткенди кийинки келгени только мага чейин ушундай болгон экен деген сөздөр бизде модага айланып калды да. Биз ошону токтотсок, ошол бул эгер чындыгында бул сиздин эле идеяңыз, бирок элге жага турган идея болсо киргизсек. Анткени бул да азыр убагында сиздин кол кабышыңыз менен болуп калып, эртең кийинки келген токтотуп коюп, бир мындай карама каршылыктар болуп калбасын. Бизде мына сиздин эле министрликте башкаларды деле көбүнчө эң алдына кетпей аткан реформалардын негизги себеби бизде ошол эле маселе. Кийинки келгени мурдакысыны буну туура эмес кылыптыр. Ал жакшы идея болсо да кийинки жеке адамга жакпаса четке калып койгон маселелерди көрүп жатабыз да биз. Сизде андай болбойбу? Айбек Туратович, мен мурдага кеткен министрлердин бирөөсү жөнүндө жаман айтпайм, аппаратка да ошентип айттым. Жакшы салттарын улантабыз. Ар биринин өзүнүн эмгеги бар. Сиз айткан маселе боюнча ал комиссия премьер-министрдин астында түзүлөт. Төрагасы биринчи вице-премьер болот, а менин орун басарым ошонун түз өкүлү алып барат. Биз система түзгөнгө аракет кылабыз. 3 жыл деген бул ар бир өлкө менен сүйлөшүп чыгыш керек да. Бул чоң дипломатия, бир эмес 10-20 жолу чогулуш керек. Анан ошо Кыргызстанды колдогон өзүнчө өлкөлөрдүн тобу пайда болуш керек. Өтө Кыргызстанда бир мыйзам өзү өткөнчө 3 жыл өтөт. А чет өлкө менен акча маселесин сүйлөшүү бул өтө чеберликти, өтө профессионализмди, мамлекеттин аброюн, ал президенттин, премьер-министрдин колдоосу эч иш алып бара албайт. Президент барган визиттеринде ошол өлкөдөн суранышы керек. Эл аралык финанс институттар менен иштешибиз керек. Дүйнөлүк банк, Азия өнүктүрүү банкы, Европа банкы, көп фонддор бар. Эбегейсиз иш болот.
Мен аны ошон үчүн өкмөттөн алаксытпай атайын бир кишини табамдап атам. Ошондой ага грант иштеп атабыз, ошо айлыгын төлөп берип тургудай. Бул бюджетке күч келтирбейт, бирок келечекте мен ойлойм сөз жок результат болот. Маселе көлөмүндө же 10 миллионго кечиребизби карызды, же 100 миллионго кечиребизби? Маселе ошондо гана. Рахмат. Бизде билесиз, дагы бир министрибиз келгенде мектепте 12 жылдык кылабыз деп депутаттардын көпчүлүгү мындай каршы ойлорун билгизип, ал реформа ошол боюнча токтоп калганда, сиздин көз карашыңыз кандай? Ошол 12 жылдык окуу методикасын киргизүү. Азыр мен аны айтсам ызычуу болуп кетет. Бир ай убакыт бериңиз, мен ар нерсесин негиздеп айтып берем. Дүйнөдө 3 деңгээлде турат. Өнүккөн. Биринчи элементария деп коет, башталгыч. Экинчи middle деп коет, орто, үчүнчү high school деп коет да. Биз ошондон өзүбүздүн улуттук өзгөчөлүктү, советтик педагогиканын тажрыйбасын, анын эң негизгиси Кыргызстанда алдыга кеткен жекеменчик мектептер бар. Билимкана, Сапат, жана European School, Ошто ачылды. Ошолор менен кеңешип бир пикирге келишибиз керек да. Парламент, билим берүү коомчулугу, мугалимдер менен бир пикирге келип, конфликтсиз жок чыгышыбыз керек. Рахмат, ишиңизге ийгилик. Рахмат. Рахмат. Айбек Тураталиевич, кезекте сөз Молдобекова Гүлкан Сакиновна, сизге. Рахмат, Венера Калыбековна, саламатсыздар, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Каныбек Капашевич, сиздин дайым баштап аткан ишиңизге ийгилик каалайм. Айбек Тураталиевич айткандай, мен депутат болуп, сиз менен чогуу кесиптеш болуп, чогуу иштерди иштегенбиз. Мен сиз менен 8-чи министр менен мынакей шайланганы турасыз. Баягы мөөнөтүңүз эми министрлердики кичине узагыраак болуп, баягы реформа деп баштаган ишиңиздерди аягына чыкканга мүмкүнчүлүк бериш керек. Сиз дагы азыр президенттин кабыл алуусунда болгонубузда 3 сунушуңуз менен кирдиңиз, 3 сунушуңузду айттыңыз. Ошонун ичинде дагы мен айткым келет, жанагы кесиптик лицейлер боюнча дагы буга чейин сиз депутаттык кезиңизде дагы мен билем өзүңүз жакшы ошолорго өзгөртүүлөрдү киргизем деп жүргөнсүз. Ошолордун боюнча дагы иштерди чогуу биргеликте алып барабыз. Ошолуңуз дагы эме болду да мындай. Анан кийин сиздин эми азыр ишиңизди баштаганда ушул акимдер азыр районолорду жер жерлерде акимдердин буйругу менен бекитилип атат да. Анан аны сиздер кандай критерийлер менен акимдерге сунуштап атасыздар? Ошол акимдердин буйругу менен билим берүү ар бир районолор сиз кандай ойлойсуз? Ушу менен эле калтырасызбы же бир өзгөртүүгө барасызбы? Менимче, менин оюм анан сиздин оюңузду угуптуруп айтсам да. Гүлкан Сакиновна, рахмат. Эң негизги маселени айттыңыз. Бүгүн эле мен орун басарлар менен бир нерсени талкууладым. Мен биринчи көчмө кеңешмем Жалал Абад шаарында болот. Жалал Абад областында болот. Себеби кыргыз мамлекети, кыргыз парламенти бүт окуучуга бирдей акча бөлүнөт. Туурабы? Бирок былтыр ОРТ тапшыруу боюнча эң артта Жалал Абад калып калган. Демек күнөө кимде? Анан мен Акылбек Үсөнбековичке сунуштарды киргизем. Ошол жакта себеби Зав районуну аким дайындаса, демек жергиликтүү бийлик да билимге жооп бериш керек да. Бизде 2457 мектеп бар. Анын баарына биз албетте биздин да күнөө бар. Бирок жеке мен баарын көзөмөлдөш өтө кыйын, жоопкерчиликтен качпайм. 9 акими бар, 12 мектептин директору бар. Кантип ошолорго көзөмөлдөй албайт? Ошон үчүн биринчи көчмө жыйыныбыз Жалал Абадта болот. Мен анан кийин сунуш менен кайрылам. Эмне үчүн Жалал Абад обласы же нарындан же Баткенден артта калып калды? Эң татаал районунан артта калып калды. Жалал Абадтын инфраструктурасы бар, жакшы гимназиялар бар. Анан ошонун негизинде премьер-министр айтыш керек. Билим берүүгө ойлоп көрсөңүз, айылдан бир мектептен чемпион чыкты. Акжол Махмутов. Мектеп айтат, биздин бала чыкты дейт. Бизнесмен чыкса биздики чыкты дейт. Проблема болгондо Минобразование күнөөлүү болуп калат. Ошол жактан мыкты бала чыкса, ошол айылдын, мектептин, бүт Кыргызстандын ийгилиги. А проблеманы бизге түртүп коюшпайбы? Кээ бир акимдер бар, бир мектепти кыдыр элек. Анан ошон үчүн коллегиянын чечими биринчи сунуштар болот. Бөлөк областтарга акимдерге үлгү болсун. Эмне үчүн билим берүүнү жалгыз эле билим берүү министрлигине жүктөп койгонбуз? Акимдин ишинин баалай турган 5 критерий болсо, бирөө билим берүү болуш керек.
бөлек эмне бар акимдерде иш? Ар бир мектептин директорунун фамилиясы эмес, керек болсо туулган күнүнө чейин жаткыра бериш керек. Ошол ОРТ көрсөтүп атат да. Биз бирдей эле бөлөбүз. Мугалимдин да күнөөсү жок, окуучунун да күнөөсү жок ал жерде. Демек, менеджмент же Завр району, же аким, же областык бөлүм күнөө кетирген. Биз карап чыктым, китептерди бирдей эле бериппиз, компьютерди бирдей эле бериппиз. Демек, бул жерде бир көйгөй бар. Бирок ушул калганы жакшы го. Биз конкурстук негизде рекомендация гана беребиз. Себеби аким дайындайт экен. Аким дайындаган эле туура. Бирок кээ бир критерийлерин биз катуураак кылабыз. Анын тажрыйбасын, менеджменттик тажрыйбасын. Ошону карап көрсөңүздөр, азыр жер жерлерде практикада ошондой болуп атат. Азыр сиздер берген сунуштарды дайындалбай калып атат. Анан сиз айткандай азыр эми билим берүүгө баары бир министрлик жооп берип атат. Жер жерлерде мисалы үчүн башка техникумдар болуп атат, жанагы кесиптик лицейлер болуп атат. Алардын дагы жетекчилерин ошол жерден сунуштап туруп сиздерге алып коюп, ушундайларга болгондон кийин мен ойлойм да, сиз азыр жакшы эле айттыңыз, сиз ушул аким дайындаса дагы мындай күчөтүп башка жактарын дагы сунуш берип туруп ошол жактарын өзгөртүүгө барсак деген мен. Ошо бир айдын ичинде сизге да сунуш менен келем. Азыр 3 Завр району бош экен. Мен токтотуп койдум. Жаңы критерийди иштеп чыгалы. Ал биз критерий тандаганда аким сөз жок бекиткидей болуш керек да. Биз билим берүү менеджмент жагын карайбыз, аким ошол кадрдын потенциалын карайт. Аким жакыныраак билет да, чакан райондарда айрыкча. Рахмат, Канык Капашевич, ишиңизге ийгилик каалайм. Эми тез арада реформа деп атасыз, реформаларды жүргүзүп, мөөнөтүңүз көпкө болуп, ошол билим министрлигине тажрыйбаңызды болгон аябай бересиз деген ишенимдемин. Рахмат. Рахмат сизге. Рахмат, Гүлкан Сакиновна. Кезекте сөз Алиев Медер Кубанович сизге. Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар, урматтуу Венера Калыбековна, урматтуу талапкер Каныбек Капашевич. Болгону бир тактоо иретинде өзүм пикирин билдирип коеюн дедим элем. Мен ар бир парламенттин мүчөсүн, ар бир комитеттин мүчөсүн айткан пикирин сыйлайм, барктайм, баалайм. Сын пикир айтуудан алысмын. Ар бир адамдын индивидуальное, неповторимое мнениеси бар. Ошону барктап баалайм. И кимдир бирөөгө акыл үйрөтүүдөн таптакыр алысмын. Бирок ошентсе дагы конституцияга тиешелүү маселе болуп кеткенге байланыштуу бир кыскача өз пикиримди эгерде туура көрсөңүздөр айтып коюуну чечтим да. Биздин конституция азыркы учурда тилекке каршы көп учурда айтылып калат. Абсолюттук түрдө президенттик деп. Бул чындыкка жатпайт. Каныбек Капашевич, менин пикиримде туура баамдадыңыз. Президенттик, парламенттик. Себеби абсолюттук түрдө президенттик болсо, анда президент жеке өзүнүн демилгеси менен министрлер кабинетинин, соттук корпусту, жергиликтүү сотторду, жогорку сотту, конституциялык сотту баардыгын өзү дайындайт. Башка мамлекеттердегидей. Там, где президентская форма правления. А везде конституция президенттик, парламенттик, с большим уклоном в сторону президентских властных полномочий. Анық далели мына президент жеке өзү демилгеси менен дайындабастан парламенттен уруксат сурап атат. Президентти талапкерди бекитип бериңиздер депчи. Бул массалык маалымат каражаттарын жөн тактоо иретинде да жеке пикирим. Эч кимге таңуулабайм, бүт пикирлерди сыйлайм. Ошону менен бирге эми Каныбек Капашевич ийгилик каалайбыз. Сиз өйдө Улуу Британияны пример кылып айтып кеттиңиз. Сиздин дайындоо процедураңыз коомчулукта бир топ пикирлерди жаратып атат. Өзүңүз да сезип атсаңыз керек. Улуу Британиянын премьер-министри легендарлуу Уинстон Черчилль айткан: "Только глупцы и мертвецы не меняют своего мнения" деп. Саясатта бул табигый көрүнүш. Болгону ниет чын дил менен мамлекетке кызмат кылам десе, ошонусу баардыгын жабып кетет. Анан менин пикиримде катардагы башка министрлерден айырмаланып, сизде эки эсе чоң жоопкерчилик. Себеп мурда азыркы бийлик эми бир аз сын айткансыз да. Ошончо баардыгы төрт көз менен карап турат. Кайсы жерден жаңылат экен, кайсы жерден ката кылат экен депчи коомчулукта. Ошончо сизде чоң жоопкерчилик башкаларга салыштырмалуу абдан чоң. Өзүңүз да сезип атсаңыз керек. Анан сиздин эми парламентте мүчө болуп кеткениңиз дагы жакшы опыт, метод, технологиялары үйрөнсөңүз керек. Парламент менен тыгыз иштешкени. Ийгилик гана каалайбыз.
жакшылык коштосун ишиңизде. Рахмат, сиз айткандай президенттик, парламенттик болгон үчүн сиздердин колдоо жок бир да документ өтпөйт. Концепциядагы, мыйзамдагы, кадрдагы. Ошон үчүн сиздин айтканыңызга кошулам, сиздин тилегиңизге чоң рахмат. Мен ойлойм, биздин министрликтин эң тыгыз иштей турганы сиздердин комитет, социалдык комитет, бүт маселелер боюнча. Албековна, бир сөз келип калды дегендей да. Негизи ушул өткөндө мен бир жакшы адабий китеп окуп атып, бир жакшы сөздөрдү байкап калдым да. Кандай гана мамлекет болбосун, дүркүрөгөн мамлекет болсо дагы, анын саясатын жүргүзгөн төбөлдөрүн ыркы, ынтымагы кетсе, ал мамлекет бара-бара алдан таят, ал мамлекет бара-бара башкаларга жем болот. Ошон үчүн өзгөчө мамлекеттин башындагылар, policy makерлер, ушу саясатты жүргүзгөндөр, аркы жээк болобу, берки жээк болобу, ынтымакты тереңинен таанып, ынтымактуу болуп, ынтымакта иш жасаса, ал мамлекеттин берекеси токтобойт, ал мамлекеттин жарыгы болгон иши эч убакта токтобойт. Мен сизге кошулам. Рахмат. Рахмат, Медер Кубанычевич. Урматтуу депутаттар, эгерде суроолор жок барбы? Кечирим сурайм. Кезектөө сөз Атажанов Рысбек Исламовичке берилет. Чоң рахмат, Венера Калыбековна. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, урматтуу Каныбек Капашевич. Эми биздин кээ бир кесиптештер айтып атат да, азыркы бийликке сын пикир айткансыз деп. Эми бул шайлоодун табияты ошондой. Оппонент мезгилде ар бир биз депутаттар деле бири-бирибизге сын пикирлерди айтып жүргөнбүз. Азыр бизде эч кандай бөлүнүүгө, жарылууга негиз жок да. Оппозиция позицияга бөлүнбөй, биздин баарыбыздын максатыбыз бир болуш керек. Жакшы коомду түзүп, келечек муунга өткөрүп берүү. Эми мен ойлойм, сиз мындай мамлекетке жакшы кызмат кылган эмгектериңиз да бар да. Эми ушул билим берүү тармагы азыркы учурда аябай реформага муктаж да. Жана 3 пункттан турган программаңыз бул мага жакты. Келечекте мен ойлойм, ушул аябай бир жакшы реформа кылып, биздин билим берүү тармагыны бир чоң жакшы деңгээлге жеткиресиз деген ишеним бар да. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Келечекте биргеликте чогуу иш алып барабыз деп ойлойм. Рахмат, Рысбек Исламович, чоң рахмат сизге. Рахмат, Рысбек Исламович. Кезектөө сөз Аида Исатбековна сизге. Рахмат, Венера Калыбековна. Канатбек Капашевич, мынакей өтөдө өзүңүз да белгилеп кеттиңиз, өтө маанилүү, өтө жоопкерчиликтүү кызматка дайындалып баратканыңызды. Анан мен ойлойм, мынакей биздин президентибиз дагы Садыр Нуркожоевичке чоң ишеним көрсөтүп, сизден чоң үмүт күткөн үчүн ушул кызматка алып келип атат деп. Анан албетте биз дагы колдоп беребиз. Сиздин ошо баскан тажрыйбаңызга ишенип, сиздин ишиңизге ийгилик каалайбыз. Мен айтып элем, ошо мынакей Айбек Тураталиевич да жакшы айтып кетти. Биздин депутат болгонубузга мына 1,5 жыл болду. Бирок ошо 1,5 жылдын ичинде эле 3-чү министр болуп келип атасыз да. Ар бир министр жарым жылдан кели эле иштеп кетип атышат да. Анан мынтип анализдеп келсек, эми ар бир нерсени өз сөзү менен айтсак, силердин министерствоңарда мындай айтсак, ошо акча каражаты көп деп айтсак эле туура болот да. Анан мен ойлойм, өзүңүз да депутат болгонсуз, саясатта көп аралашып жүрөсүз дегенчи, ошо акчага кызыкпай, ошо биздин Кыргызстаныбыздын келечегин ойлоп, ошо биздин балдарыбыздын келечегин ойлоп, бир жакшы кызмат кылып беребиз деген ойдомун. Чоң рахмат, Аида Исатбековна. Ишиңизге ийгилик. Анан бир тактап кетчү нерсе болуп атат да. Азыр да сиз айтып калбадыңыз, ошо реформаны ошо Жалал Абадтан баштасак деп 9 торо деп. Мен туура түшүнүп атам, ошону 9 тордон баштайсызбы? Буюрса. Жакшы, рахмат. Чоң барабыз. Рахмат, Көчмө Аида кечирип коесуздар, Исатбековна. бүт көчмө жыйындарга биз сиздерди чакырып турабыз. Бишкекте эмес, көчмө жыйын экинчиси Баткенде болот. Жалал Абадта болот. Жалал Абадта. 9 тордон баштайбыз. Ооба. Рахмат. Урматтуу депутаттар, башка суроолор жок болсо, анда Каныбек Капашевич, билим берүү саясатын эле жакшы жүргүзүп турсаңыз, ошо билим берүү тармагында керектүү, сапаттуу өзгөртүүлөрдү киргизип турсаңыз да эле, биз сиздерди дайыма колдоп турабыз. Себеби деген өзүңүз билесиз, өзүңүз да айтып кеттиңиз, билим берүү тармагы абдан
чоң, абдан татаал маселелер абдан көп. Мен дагы өзүм атыман дагы сизге ийгиликтерди каалап кетет элем. Ошол, анда урматтуу депутаттар, комитеттин корутундусун окуп койсом, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министринин кызмат ордунда дайындоого Иманалиев Каныбек Апашевичтин талапкерлигин жактыруу сунушталсын. Ушул корутундунун көчүрмөсү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитетине жиберилсин. Урматтуу депутаттар, добушка коем. Ким макул? Баары макул, каршы жок, калыс жок. Рахмат. Рахмат, Венера Калыбековна. Сиздерге чоң рахмат, урматтуу комитеттин мүчөлөрү.